өсүү точкасы суукка чалдыккан, үшүк алган муну дагы. Bunun эң жакшысы ошол үшүктөн дагы сактайт, экинчиси ушу биринчи комдо болуп жатат дегенди билдирет. Мына жабыркаган. Мына көрүп турасыздар. Үшүк алган да. 11-нен 12-сине өткөн түнүндө температура өтө төмөндөшүп, -5-6 градуска чейин төмөндөгөн. Анан картошкаларыбыз, пленка астында өскөн картошкаларыбыз алды 15-20 сантиметрге чейин чыгып калган эле. Ошол температуранын түшүүсүнүн натыйжасында картошкаларды үшүк алган. Эми азыр максатыбыз эмне кылабыз? Кантип бунун кесепетин жеңилдетсек болот. Ошол жөнүндө кичине маалымат берейин деп чечтик биз азыр. Эми биринчиден картофель биологиясы боюнча -1 градуска өткөндө уже кандайдыр бир деңгээлде үшүк алат. -1де уже үшүк алат. Дыйкандардын маалыматы боюнча, бизде болгон маалыматтарга караганда түнү -5-6 градуска чейин суук болгон. Ошон үчүн биз азыр кичине изилдеп чыктык. Ар түрдүү даражада үшүк алган. Мисалы үчүн где-то бир 15-25% катуу жабыркаган. Мындайча айтканда мына көрүп турасыздар. Өсүү точкасы суукка чалдыккан, үшүк алган муну дагы. Где-то 60-70% жалбырактары гана жабыркаган, мына жалбырактары гана үшүк алган. Буну биз кичине 3-4 күн өтүп туруп жакшы берели деген максатта эми ушу анык белгилери көрсөткөндө ушул тасманы тартып жатабыз, туугандар. Мына ушундай абалга келип калды. Бул эми климаттын бир күтүлбөгөн бизге болгон бир көрүнүш экен. Ооба. Эми кантип эмне кылышыбыз керек? Туугандар, азыр биринчи кезекте мына көрүп турасыздар, дыйканыбыз биздин ошо көрсөтмөлөрдүн натыйжасында өзүнүн тажрыйбасына таянып жерди аралык иштөө жүргүзгөн. Бул эң туура. Себеп тез аранын ичинде аралык иштөө бериш керек. Эгер ушундай көрүнүш боло турган болсо, бул тамырдын өрчүшүнө түрткү берет. Экинчиси, ушундай болду, тез аранын ичинде картошка мынандай жабыркагандан кийин даже ошо минус температурага өтпөстөн эле биз баягы окууларда айтабыз го, картошка чыккандан кийин биринчи чыккан мезгилде биздин араванын шартында түнкүсү суук болот. Ошон үчүн бир минуска өтпөсө деле картошкада кандайдыр стресс деген нерсе болот. Бул жерде ушу үшүк алган, бул анык уже стресске чалдыккан. Биринчи кезекте ушул картошканын өзүнүн калыбына келтирип алышыбыз керек. Восстановление болуш керек ушул жерде. Ошон үчүн аны үчүн мына бул обработканы тез аранын ичинде жүргүзүш керек. Мына жүргүзүлгөн. Экинчиси, дыйкан тарабынан ошо биздин дыйкандарга биз телефон аркылуу, байланыштар аркылуу көрсөтмөлөр бергенбиз. Стресске каршы препараттарды колдонуу. Стрессти эң жакшы мындай калыбына келтире турган препараттар бул курамында аминокислота болгон препараттар болуп эсептелет. Азыр ушул аминокислота менен эртеси күнү эле болгондон кийин эртеси күнү обработка кылгансыз. Обработка кылынган. Дыйкандын айтышына караганда азыр ошол күнгө караганда абалы бир кыйла жакшыланган. Мына азыр ошо дыйкандар ушу бул дагын болушу мүмкүн да. Ошон үчүн биринчи кезекте обработканы кылыш керек. Стресске каршы аминокислота бар препараттарды иштетишибиз керек. Алардын түрлөрү көп. Мүмкүн болушунча ошо курамында канчалык аминокислота көбүрөөк болсо, ошончолук жакшыраак болот. Үчүнчү кыла турган кадамыбыз, дыйкандар, мына азыр жалбырактарды чыгарып процесстер жүрүп жатат. Эми дагы бир жуманын тегерегинде мына жалбырактар азайганда, көбү мына жалбырактар алынып кеткенде, бул жалбырактарды өзүнүн калыбына келтириш керек. Аны үчүн подкормка бериш керек, азоттук подкормка бериш керек, жалбырак аркылуу аны дагы. Ал үчүн
1 gektar жерге 5 kilogram karbamid же мочавинаны суға ерітіп тұрып, ошол 1 гектар жерге тегиз кылып туруп, сууга кошуп туруп, 1 гектарга 250-300 литр сууга 5 килограмм мочавинаны еритип туруп, тегиз кылып чачып чыгыш керек. Бул жалбыр листовой. Жалбырактан берилгенде ал өтө тез таасир кылат дагы, мынабы жалбырактарды тезирээк өзүнүн калыбына мындай чоңоюшуна алып келет дагы. Анын натыйжасында жалбырактар дагы восстановление болот, ичиндеги анан фотосинтез процесси өтө көп нерсе ошо процесстен зависит этет. Фотосинтез жакшы жүрөт, фотосинтетикалык активности жогорулайт, мына ичиндеги бардык физиологиялык, биохимиялык процесстер ордуна келишет. Мына тез аранын ичинде ушундай кылыш керек. Эми дагы бир эки нерсе айтып кете турган нерселер, дыйкандар муну азыр айттым, 17 март күнү. Муну дагы минусовой температура болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бул дагы кайталанышы мүмкүн. Ошон үчүн нелерге турушубуз керек, дыйкандар? Бизде жакшы азыр интернет өтө жакшы, бардыгыбызга кабар жетип турат. Болбогондо 5 күн мурунда что штурмовой предупреждение дегендер нерселер келет. Ушундай прогноздун өзгөрүшү күтүлүп жатат деп туруп бизге кабарлар келет. Ушул угулгандан кийин мүмкүн болушунча колдо бар мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып туруп, көбүрөөк бизде эми ат менен пайдаланылат, ат менен пайдаланып туруп, мына бул нерсени көрүп турасыздар. Мынандай кылып туруп, эми мен колум менен көрсөтүп атам, бул өзү специальный ошо акушниктер менен бул канчалык азыр мына обработканы кылгандан кийин биз жакын арада эми мыналарды жагып туруп, мүмкүн болушунча үз деле калыш керек. Мына ушундай болгондо дагы эгерде төмөн температура түшүп кете турган болсо, мына кыйла немени сактайт. Бунун эң жакшысы ошол үшүктөн дагы сактайт, экинчиси уже биринчи комдо болуп жатат дегенди билдирет. Ошон үчүн комдо болгондон кийин мына жерлеринен, мына картошка уже көмүлгөндөн кийин мунун жамбаштарынан кошумча тамырлар чыгат дагы, картошканы тезирээк өнүгүшүнө жардам түрткү болот. Мына ушул нерсени дагы өткөрүшүбүз керек. Эми мына нерсе бир кандайдыр деңгээлде даражада үшүк алды. Бул сөзсүз мунун мындай терс таасири болот. Өнүгүшүсүндө кечигет, түшүм кичине артка тартат. Экинчиден түшүм дагы төмөндөйт. Бул сөзсүз таасир кылат. Ошон үчүн туугандар, тезирээк эми жылдагыдай мындай обычный технологияга караганда биринчи кошумча азоттук азыктандырууну эртерээк бериш керек. Эми эртерээк бериш керек десек, толага келтирип эле бүгүн мынча күн эртерээк берейин деген туура эмес ал дагы. Аны ошол шартка алып келиш керек. Шартка алып келүү дегени мына бул аралык иштөө обработкаларды тезирээк жүргүзүш керек. Санын көбөйтүш керек, культивацияны, чабыкты культивация кылып туруп жүрүш керек. Мындай искусственный жол менен картошканы кичине чаңкатып туруп, өзүнө кабыл ала турган деңгээлге тезирээк жеткирип туруп, анан биринчи азоттук подкормканы бериш керек. Но баягы орусча айтканда поливди умеренно кылыш керек. Жеңил полив биринчиси. Себеби азыркы күндө все равно температура ысык эмес. Эгерде көбүрөөк суу бере турган болсо, картошкада ар түрдүү илдеттер чыгып кетиши мүмкүн. Мына ушул кыла турган нерселерибиз ушул. Ушул эрежелерди азыр эмеге сакташ керек туугандар. Бул эми башка бир технологиябыз пленка астында өстүрүп жаткан картошкадагы болгон көрүнүш, анан кыла турган нерселер. Эми экинчи талабыбыз бар. Биз азыр экинчи талабга өтөбүз. Ал пленкасыз өстүрүлүп жаткан нерсе, ал жерде кандай болду, азыр көрөбүз сиздер менен. Урматтуу дыйкандар, мына бул экинчи талабыбыз. Бул жерде пленка эмес, өсүмдүктөр, өнүмдөр пайда болгон эмес. Бирок ошол эле үшүктүн таасири бул жерде дагы болгон. Мына бирок алар ар түрдүү таасир кылган. Мына карасаңыз, мыналар дагы, мына чыгып аткан, келе жаткан өнүмдөр, алар уже уруп кеткен мына. Уже мыналар токтогон эми.
өсім болбойт бу жерден эми. Мына жерде кичине үстү жалбырактары чыгып калган, үстүнкү жалбырактарын алып тур, мына жерден жаңы жалбырак мына чыгарып атат. Бул жерде дагы мына жаңы жалбырактарды чыгарып атат. Кыскасы бул жерде дагы ушул жамбаштарынан жаңы бутактарды чыгарат. Бул албетте бул жакшы көрүнүш эмес бул. Бул биз үчүн терс көрүнүш. Эми кантиш керек бул жерде дагы? Биринчи кезекте азыр бул талааны культивация, аралык иштөө бериш керек. Биринчи кезекте бул картошканы оңойраак өнүмдөрдү чыгышына түрткү берет, тамырды жакшыраак өрчүшүнө түрткү берет. Анан өстүрүп алгандан кийин картошка чыккандан кийин, картошка чыгып бир где-то 10 сантиметрдей болуп калганда, 10 сантиметр болуп калганда ол жалбырактарын дагы чыгарып калат. Өзүнө ошо жалбырактан азыктандыруу жүргүзгөндө берилген препараттарды сиңирип ала турган жалбырактарынын өлчөмдөрү ошого ылайыктуу болуп жетишип калат дагы. Ошол мезгилде баягы пленка астындагы өстүрүп аткан препараттарды, антистрессти бул жерде дагы колдонуш керек. Себеп бул азыр стрессте бул дагы. Буга күч бериш керек. Энергияны ал жерде дагы, бул жерде дагы өстүрүп алып кыйла нерсесин жоготту. Бул кыйла энергияны жоготуп алгандыгы деген билет. Эми биз ошол нерсени восстанавливать этишибиз керек дагы. Ошон үчүн антистресс менен амино баягы айтып өткөн курамындагы аминокислота бар препараттардан тез чыкканда, баягы өлчөмгө жеткенде ошо менен обработка кылыш керек. Бирок ого чейин аны карап отурбастан немени баштай бериш керек. Ара культивацияны жүргүзүш керек. Ошону бериш керек. Андан кийин арадан бир жуманын тегерегинде өткөндөн кийин биз айткан ошо жалбырактарга күч бериш үчүн карбамидти сууга эритип туруп, листовой подкормка берилиш керек. Анан калгандары дагы ушул кадимки эле ыкма менен кетет. Бирок бул жерде дагы ошол баягы ал жакта дагы айтып өткөн биринчи азоттук немени эртерээк бериш керек, эртерээк өсүп өнүгүү жүрүш керек. Себеп бул эми уже кыйла кечип кетет. Эгер дагы эле биз аны эртерээк бербей турган болсок, аны үчүн ошол обработканы тезирээк кылышыбыз керек. Ным көтөрүлөт, картошка кичине чаңкайт, өзүнө суу менен кошо сиңирип алууга даярданат ушу менен. Ушинтип ушундай немелерди жүргүзүшүбүз керек. Ушул эрежелерди, ушул көрсөтүлгөн иш-чараларды жүргүзүшүбүз керек. Урматтуу дыйкандар, мына азыр кайсы фазада турат? Мына жабыркаган. Мына көрүп турасыздар. Үшүгө алганда. Эми мына көрүп турасыз, кошумчасын мына жерден чыгарып атат бул эми. Ушулар чыгат. Бирок мынага кеткен энергия кыйла жоготту бул үрөн. Сөз ушунда турат. Эми мынага дагы энергия керек. Ушунун натыйжасында сөзсүз түрдө биринчиден кичине кечигет, экинчиден түшүм дагы начарлайт. Эми фаза кайсы мезгилде? Фаза көрүп атасыздар, фаза сталондорду пайда кылуу фазасында турабыз. Мыналар сталондар. Сталон дегени бул дыйкандын тилинде ак тамыр. Мына ушул жерлерде, мына кончиктеринде түймөктөрү пайда болот. Мына ушул жерлер. Мына азыр ийилдиби? Мына жерде пока ийилүү жок. Мыналарда ийилүү жок. Мынандай илмек болгонду дегени мынаны токтотот немени, росту. Эми мына жерде кичине мына жер ишет дагы. Где-то бир жуманын тегерегинде ушул жерде биринчи түймөктөр пайда болот. Ушул мына сталондордун пайда болуу бизге ушул керек, сталон керек да. Сталондордун пайда болуусу где-то бир жуманын ичинде сталонду пайда кылат. 80%-ин бир жуманын ичинде пайда кылып алат. Бир жуманын ичинде ушуну пайда кылып алат. Андан кийин калган 20% биз баягы окучивание кылып, монда комдогонубуздан кийин дагы 20% кошулушу мүмкүн. Негизгисин ушул мезгилде мыналарды пайда кылат. Эми бизге ушул нерсе канча көп болсо ушунча жакшы. Ошон үчүн азыр обработканы кылып, мүмкүн болушунча мынанын өзүн восстановление кылып, мынаны сталондордун пайда болушун камсыз кыла турган иш-чараларды, баягы мен айткан иш-чараларды азыр кыла турган мезгилде ушул бир жума, может быть, аба кичине салкындыраак келе турган болсо 10 күнгө чозулушу мүмкүн. Бирок андан ашпайт. Ушунун ичинде 80% мына немелер. Азыр
Mına tamirlar bular emi azıktandırıcı tamirlari bolup esepdelet. Mınalary staloндору bu möme berүүчүler bolup esepdelet. Hazır uşul negizinden uşul nerselerge işleşibimiz gerek.